Assalamu alaikum ардактуу Бошкор YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар, биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз, чыгарылышыбызды улантабыз. Бул чыгарылышта Кара Таш айылдык аймагынын Чечме Сай айылында турабыз. Чечме Сайдан бир жакшы өспүрүм сатууга коюлуптур. Сиздерге маалымат жеткирип, бөлүшүп өткөнү келип калдык. Кандай өспүрүм чыгат? Чогуу болобуз, бизден алыстабаңыздар, жакшы байкаңыздар туугандар мынакей. Кандай өспүрүм болду, породасы кандай, дегеле болгон маалыматты сиздерге жеткирип өтөбүз туугандар. Жерде качканы эми жакшылап байкап туруңуздар. Куштун өзүңүздөр көрүп турасыздар, өспүрүм болгону менен аябай тарбиясы жакшы келип калыптыр. Чыңгыз маалыматты берет. Мына токтото берем. Чыңгыз, ассаламу алейкум. Ассалам. Ден соол жакшы, чыңгыз, иштер жакшыбы? Өзүң жакшысызбы? Жакшы, өспүрүм сатууга коюлду. Өспүрүм сатууга коюлду. Бир жакшы тарбиясы да келип калыптыр. Така кагылыптыр жаныбар, э? Така кагылды, биринчи такасы. Биринчи така. Биринчи такасы. Бойлуу экен, э? Сындуу, мына кашкалары да өзүнө жарашкан. Эми мунун жашынан баштайлы, чыңгыз. Жашы 2,5 жаш, тиш бузда. 2,5 жаш. Быштык өтүп атыптыр да бузса. Тишин дагы бир 3 жашар болот. майгабы? Майга. Тишини көрсөтүп коелу анда мындай. Мына көрсөтүп коебуз, мына тиш. Эми сүрүп атат да. Кашка тиштерин эми сүрүп баштаптыр, э? Туяктары таза казыктар, э? Казыктары жакшы, Кудай кааласа. Кабактарын да көрүңүздөр. Бою канча чыгып болот эми? Мунун бою бойлуу экен. Бою ушу 65тин үстү да. Тегереги деп коер, 65 деп, э? 65ге чыгып. Эми көрүңүздөр. Эч ден соолугунун эмеси жок, а? Ден соолугу зор. Бул эми породасы кандай болду? Кайсыл жерден келген? Ростовдон келген. Ростовдон келген. Энеси Будон, Энеси Буден. атасы Орловский. Атасы Орловский, энеси Буден. Багындай аргын экен да ошондо дагы, а? Теп тиштеп эмес жок. Качантан бери минилип атат эми бул? 1 ай болуп калды. Жаңы минге, жаңы үйрөнчү. Жаңы үйрөнчүгө. Эми буга тарбия керек да дагы кошумча, а? Тарбия керек буга. Азыр ушунчалык жолуна түшүп калыптыр дагы. Ростовдон түз алдырылганбы эми бул? Өзүбүздүн дыйканчылык эле. Кытай келген. Буякта Ростов эмелер барбы? Эми жакшы ушу турушта тарбияны берип, да улантып кетишкиреген да мындай ат кылам деп минем дегендер, э? Буюрса. Күйбөйт да. Эми ошо Ростовдон келсе, тандалып келсе керек ошончо жылкынын арасынан, ошончо өспүрүмдүн арасынан. Качан келген эле? Канча болду? Ушу 2 айдай болуп калды. 2 айдай болуп калды. Чат аяк алды, аркасын көрүңүздөр. Кайманат коюлбадыбы эми буга? Кайманатты эми Спартак деп койгонбуз. Спартак деп коюлган. Же үчүнө ден соолугуна жооп, а кыскасы. Ден соолугуга жооп. Мындай токтото берсек, мүчөлөрүн дагы бир тартып өтөлү туугандар, мына көрүп турасыздар. Спартак кайманатындагы 2,5-дан 3-кө кетип быштыга чыгып аткан жакшы өспүрүм экен. Кабактарында, кашкаларында көрүңүздөр. Мүчөлөрүн так таана көрүнүшүн тегеретип да көрсөтүп коелу. Эми чыңгыз, баасы айтылабы Спартактын? Баасы айтылат эми. Канча болду баасы эми? Канча? Баасы эми 400 деп коебуз. 400 000 сом. Кудай кааласа сүйлөшүүлөр да кеми болот деп мындай көрүп туруп. Бизге жакшы кылып кемитип беребиз. Жакшы кылып кеми болот. Кайсыл номерлер менен байланыш болот эми? 555 плюс 996 555 76 30 80. 76 30 80 номери менен байланышасыздар туугандар.